Böyle dinlerine bolgote, artağa kaybolur. Adamay dinlerine bolgote, boşo geldi cennetin, gözünün yaşı tevbele. Zor Манас көлөмүнө жетпесченем. Токтобой 3 ай айтса түгөнбөгөн. Дүйнөдө не бир окумуштар бар, дүйнөдө баары гана сенин күчүң менен деп. Кыргыз классикасынын жазуучулары катарында Алкул Осмонов атабыз айткан сөзү бар. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, бул Манас эпосу. Кайсыл бир учурда дагы айтылса дагы эч убакта түгөнбөгөн, илимий жааты дагы, дүйнөнүн руханий жаатына дагы түгөнбөгөн азык катары белгилүү. Бүгүн ЛТР Билим Илим каналында Манас руху теледолбоору өз берүүсүн баштады. Алгач эле дал ушул бүгүнкү эки команданын катышуусундагы калыстар тобунан бир аз тааныштырып өтсөм. Калыстар тобунун төрайымы Боронбаева Эркайым Макаевна Ош шаарындагы Макаренко атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими. Кийинки калыстар тобунун мүчөсү Абдикеримова Нуркуз Зундуевна Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчүтүүчү адеси. Ал эми кийинки калыстар тобунун мүчөсү Камалова Зиягүл Абдиметаловна Билим Илим каналынын редактору, Манас руху теледолбоорунун автору. Ардактуу замандаштар, ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул калыстар тобу биз эки команданын катышуусундагы бүт Манас таануу жаатындагы, үйрөнүү жаатында же болбосо айтуусуна кененирээк баамдап, баасын бере турган калыстар тобун таанып алдыңыздар. Ал эми мен болсо дал ушул эки команданы сиздерге тааныштырып өтөйүн. Оң канатындагы тааныштыруучу топ бул Ноокат районунан келген Каныкей тобу. Ал эми сол тарабында турган топ бул Алай районунан келген Нурбаян тобу. Дал ушул эки команданы тааныштырган соң, ардактуу замандаштар, биз алгач эле биринчи турубузду дал ушул эки команданын бирден бир өзүнүн саламдашуусу менен баштайлы. Алгач эле дал ушул Ноокат районунан келген Каныкей тобуна берели. Ассаламу алейкум. Амандашып баш ийебиз жалпыңа, ак калпакчан атпай кыргыз калкыма. Сагынычтуу салам менен келдик биз. Биз берекелүү Борко деген жерденбиз, касиеттүү кыргыз ата элденбиз. Билим уя Бакыт Таалай ордосу Келдибек Каримов орто мектебиненбиз. Кадам койгон Каримовум дүйнөгө, каалоосу күч Манас менен сүйлөөгө. Ар бир таңда, ар бир күнү айтышат, Манас менен жуурулушуп келүүдө. Биз урпагы Улуу Манас бабанын, анан дагы Алп Семетей атанын. Каныкейдин билерман, көрөгөчтүгү, сарамжалдуулугу, уздугу, айрыкча Манас Баатырдын өзүн баш кылып, кийген кийимине чейин күн мурун даярдагандыктан анын даанышмандыгы билинген. Аял заттын акыл-манын пашасын, таба албайсың кемчилигин катасын. Сабыр күтүп 30 өлчөп бир кескен, Каныкейдей калк энеси жашасын. Арбаңыздар ата журттун алдында, ак тилимен милдеттүүмүн дегендер. Алдыңарда тазим кылып ийилип, салам жолдойт биздин жамаат Каныкей. Ата мурас, акыл ойдун тереңи, Манасул, кыргыз элдин желеги, түбөлүккө ташка тамга баскандай, жараткандын бизге берген белеги. Түшүнгөнгө атаң мекен энең жер, коргованы кыл чайнашкан кеменгер, элин сүйгөн баатырларын даңктаган, кыргыз эли бир башкача кеменгер. Биздин уран, улутум кыргыз, ураным Манас, Манас, Манас. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Каныкейдин тайторунун чапканы. Ошондо көзүмүн жашы төгөлүп, казалдак дейин кайран кош, кайрылбай учкан талладан, коргоп тура туралы. Ошону аларыңдан гана чыккан
Adabay tünde minne bollat hep hoşa gelse cennetin gögüllü bölündü gözünün yaşı dögüldü karragatta kayran göz kamçı boyu yaş getir temele böyle kayran göz çingen böyle yaş getir kayran bana sölgündü batıdan kalgan san düğünü halge dövüş altara beş alka cennet bölgündü hadi bay kolbaya köz bir elin dürbüsün bir elin yerde bir gün çayır dögüldü pek gidip dürbüsün bir elin beyt alay böyle gelgen emesfi şıgırap paylap şıkırap borçu çalın kurdele çekegen atlarga dürbüs al delem oy hoşlanda atlardı karap dur delem oy kapırayı karasa göz göylin bey karra baskan taytoro hayda kendi bilin bey bir gülügüllük cendele bir tırrın ölgünde kaptarganından koşay hasta kaldı o bakayım hadalar bergen malale hastiysam da gelgenge haldımış katal dele uşul bıyır sayır kur haldımış asıy bol dele minde bolat der halkamanın karısa dürbüs alıp karısa göründü görünmese göstüman bölündü tocu olun turşukta tomuraygan turşukta gezince kurdu çoğunda oşonda gelgen cennet aytoru kaşaygır altmış attın soğundan oy hatmış asıyla kurdu çiğin çirkin çımandayı candan tügüldüm oy adam kazan bergen ayran boş kayrılbağın tavadan hat çaban de karra bet bugün alar bekenmin kanday çıkkan balladan hatandı gören dünya her yerde çıkıp gelse taytoro baş bay gelsin bölümün harta kalsa taytoro hatandı görümineyin hacaldan burun ölümün dev o şentip kanvekey kayra tartıp dürbünü çıngıragan imrenip çın gözüne cimerip çımra oylap beytalay çındap dürbü sal dele cönertikte oşundu kat kabağın al dele mına oşunda karısa göründü hatandı gönlü bölündü halim benim cenimdi bir özünde göründü asma benim cenimdi bir özünde göründü Каныкей тоонун саламдашуусу жана ошондой эле хоруна күбө болдук ардактуу көрүүчүлөр. Ал эми кезекти болсо биз Нурбаян тобуна берели. Dakkalardın mekeninden gelgen biz, alay degen ulu dolu жерден biz. Salam aytıp Kırgız yurtum sizlerge, Han Manastır Nurbalımız elden biz. Bizdin toplun atı bolup Nurbayan, özöktörden önüp çıkkan bul bayan. Asa basın bir karmak Kırgız'dır, Manas atam ulu yurtun saklagan. Urpağımız ulu yurtunla baltan, Manas menen sıymıktan atar adam. Uran kılıp aybat menen aytabız, Manas деген бул дастан. Улуу элим куту болгон жылдыздын Айкөл бабам улуу журтун сактаган мен кызымын касиеттүү Кыргыздын топ башчысы мен Тезекбаева Айсол. Аты жөнүм Илимбеков Бекмамат. Келдим бүгүн бул таймашка салмактап. Ата бабам Хан Манасты урматтап, топ мүчөсү боломун мен ардактап. Топ мүчөсү атым болсо Орозбек, улуу баян бул мен үчүн нобон деп, катышамын атааңдашка карата, мен алдыга чоң максатты коем деп. Кыргызымдын кызы болом Айсана, бул таймашка катышамын даңктана, ийгиликтүү багын нурум максатым, топ мүчөсү болом бүгүн шайлана. Топ мүчөсү менин атым Байдөлөт, иши жүрүп билимдүүгө бак конот, күч сынашам атааңдашка тайманбай, издөнүүдө көдөнүмө күч толот. Эр жигит менин атым болот Мырзахмет, Нурбаяндын мүчөсүмүн бүгүн деп. Жеңиш үчүн болгон күчүм аябайм, Манас бабам болсун бүгүн узун кеп. Биздин Манас Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манастын таласка келип конушу, Кыр Чоронун Манаска келип кошулушу. Ekselik atışıp, erikpese jatışıp, Argın kırgız oy tartıp, kadimkidey talaska, konup kalgan kez eken, şaykolda olan şer bolup, 12 çöten bolup, жүргөнүнөн жан чыгып, берендиги көрүнүп, доошунан жан чыгып, ак маралайда бой кылып, алышканды бой кылып, көк марал коп бой кылып, көзөгөн жону бой кылып, өлөңдү жерге өрт коюп, тулаңды жерге тутантып, кум чогултуп таш кылып, кыран Манас көк жал, кулдарды жыйнап баш кылып, талас ээлеп жер кылып, азган тозгон аз элден кайра жыйнап эл кылып, кызыл салган кыранын кыйын башын шер кылып,
берекет душман барбады, ошол күндө беренге, укур кайрат калбады, жомон кыйла кеп болдук, кордукта элип чогултуп, аргын менен кыргызга салып койгон чеп болдук, тилин билген адамды тилге салып багынтып, тиктеше келген душманды тилмеле жүрүп жөөлөдү. Кулак угуп көз көргөн жерди манас эледиңей. Күлдүр камбар чалыбай, буда келдиң таласкаң, чоро болду манаскаң, кырктын башы кыргылчал, кыргына көккөн жинди чал, келген чороң улугу, кырк чоронун бузугуң, бузукчулук ойлонгон, будайын бузуп ийсе да, будан манас кабылан, буз декен деп койбогон. Сербишке келчү сереги, буда кандын улу экен, кан манастын кереги, келип конду таласка, чоро болду манаска, төлгөчү кара төлөгү, төрт тарап менен жоласа, төрө манас баатырга, төлгө тартып берери. Адык кандын ак жолтой, атышкан жого сан колдой, келип конду таласка, чоро болду манаска. Алышкан жолдон кайтпаган, ажалдан кайра тартпаган, баа бединдин байчоро, көк темир кийинген, тынчылык десе күйүнгөн, жаңжал десе сүйүнгөн, буда келди таласка, чоро болду манаска. Ардык кандын ажайна, эр адамдын ыктусу, капыядан сөз баштап, кабак ачар мыктусу, данышмандын булбулу, боз баланы туйгуну, буда келди таласка, чоро болду манаска, кой казына козулу, кошо жолдош болду эми. Манаскандын бозулу, ада келди таласка, чоро болду манаскан эй. Нурбаян тобунун саламдашуусу жана ошондой эле хор айтышуусу менен аяктады биринчи турубуз. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, анда биз Калыстар тобуна кайрадан кезекти узаталы. Дал ушул өздөрүнүн баасын беришсин. Дал ушул эки топ саламдашуу, хор айтышуусу кандай болду? Алгач эле дал ушул Каникей тобуна берген бааңыздар. Каникей тобуна берилген баалар 20, 20, 20 деген сандар менен аяктады. Ал эми Нурбаян тобуна берилген бааларыңыздар. 20, 20, 20. Демек, эки топ тең биргеликте тең атайлашып, чогуу алдыга карай сапар алышты. Эл жерге болуп кенендик, жаңы күн, жаңы мекендик. Көп эл биз бирге жашаган кыргыздын болсун туусу бийик деп. Ардактуу замандаштар, дал ушул манас үйрөнүүдө, же болсо айтууда бул өзгөчө бир сезимдер менен айтылуучу, дал ушул долбоорубуз негизинен ар бир инсанга дем күч берүү максатында, манасты дагы да болсо кененирээк таануу максатында өткөрүлмөкчү. Дал ушул эки топту дагы да болсо биз экинчи тур менен тосуп алдык. Анда алгач эле Каныкей тобунан баштайлы, дагы да болсо бул экинчи турда биринчи топ, экинчи топко атайын суроолоруңуздарды узатасыздар. 3төн суроо бересиздер. Биринчи кезекте Каныкей тобу баштап бериңиздер. Андан кийин Нурбаян тобу узатат биринчи суроо. Кошойдун кайнатасы ким бол? Демек, Каныкей тобу Кошойдун кайнатасы ким болгон деген суроону Нурбаян тобуна узатты. Топ менен биргеликте иштеңиздер. Дал ушул ойлонуп, талкуулоо же болсо убакыттын созулгандыгындагы Калыстар тобу кененирээк баасын берет бул жерде. Азыр Нурбаян тобу жообун айтсын. Кошойдун кайнатасы биздин оюбузча бул бөрүкөз болгон. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес экен. Жооп эпоска айтылат. Кошойго болгон кайната кошуну алып жайната. Мунаркан келди буркурап дейт. Кошойдун кайнатасы Мунаркан болгон. Мунаркан Сермуз шаарын башкарып турган. Ал эми экинчи сурооңуздарды узатыңыздар. Акуланын энеси кайсы үйүрдөн болгон? Акуланын энеси кайсыл үйүрдөн болгон? Акуланын энеси негизи акуланы бункерде бакканда ошол жерде Карачанын айтып кеткен жери бар акула тууралуу. Бирок ошол жерде акуланын үйүрүн кара кызбы ушундай. Жооп туура эмес. Акуланын энесинин үйүрү бул жорго боз үйүрү болгон.
Акула туулгандан кийин гана Жакып аны Камбар боз деп өзгөртөт үйүрүн. Ошондон кийин жылкынын пири Камбар боз деп аталып калган. Тано Нескаранын кайсы кол башчысын аты өлтүрөт? Дөдүр алыпты. Жооптур эмес. Тано Нескаранын Басанкул деген кол башчысын аты өлтүрөт. Каныкей тобу берген суроолорго дал ушул Нурбаян тобу канчалык даражада жооп беришти, туура жооп берди. Калыстар тобу бул нерсеге баасын берет. Ал эми азыр болсо кезекте биз Нурбаян тобуна берели. Каныкей тобуна суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биринчи суроо. Биздин биринчи суроо: эпосто алтын күмүш тең жүктөп, кызыл дилде кымбаттап, кыйла түрдүү бул алып, кырааны бакай баш болуп, кайтмак болду таласка деп кимди олжолоп алганда бул ырсаптар айтылат? Жарманасты олжолоп алганда. Тилекке каршы бул жооңуңуздар туура эмес. Анткени бул эркек адамды эмес, аял адамды олжолоп алганда айтылат. Бул Айжаңжын кызы бир мыскалды чубакка зайып кылып алаарда айтылган ырсаптар болот. Биздин экинчи сурообуз: эпосто Акпермет Сейтекке арнап кийген көйнөгү кантип жасалат жана ага эмнелер керектелет? Тилекке каршы жооп жок. Мен негизинен туура жообу мындай: сулуулугу дайындан тоту куштун куйругу так ортонун үстүнө 90 түрдө сайылган. Көргөн жандын баарысы таң калып көңүл бөлүнгөн деп айтылган жайы бар. Экинчи суроонун жообу айтылды. Ал эми үчүнчү суроону узатыңыздар. Үчүнчү суроо: эпосто Эжигей шыйык тууралуу кайсыл окуяда айтылат жана алар эмнени түшүндүрөт? Тилекке каршы буга да жооп жок. Жообун айтсак, жообу мындай: алар Эжигей менен Шыйык Манастын балбандары болгон. Алар эпосто мындай айтылат: Элемандын эртөштүк, эштектердин жамгырчы, теке чакан Шыгайкан, кошой бакай кошой шерыйлап, Эжигей Шыйык экөйлап деп айтылат. Бул Манас, Айкөл Манас өлгөндө айтылып кетет. Ал эми окуясын айтып кетсек, бул ошол Манас өлгөндө ошол жерде Манастын жанындагы бардык туугандары ыйлап, бардык анын балбандары, эрлери, шерлери ырдайт. Анын кыр чоросунан тышкарыдагы Эжигей Шыйык тууралуу Манастын балбаны, эр, шер болгону айтылып кетет. Каныкей тобу менен Нурбаян тобунун экинчи турда дал ушул бири-бирине суроо узаткандыгын толук түрдө канчалык даражада туура жооп берди, биз Калыстар тобунун берген баасынан биле алабыз. Анда алгач эле дал ушул Каныкей тобуна берген бааңыздар. 10 деген упайларды алышты. Ал эми сол канатымда турган бул Нурбаянын тобунун берген бааңыздар 10 жана ошондой эле 10 деген упайларга ээ болдуңуздар. Дал ушундай экинчи турду мыкты биз упайлар менен аяктадык, ардактуу көрүүчүлөр. Ал эми үчүнчү турга старты берели. Үчүнчү турда дал ушул бизден түзүлгөн суроолорго эки командага тең 3төн суроо берилет. Анда мен алгач эле Каныкей тобуна суроомду узатайын. Даярсыздарбы? Керчөө тон болобу? Керчөө тон болобу? Манаста керчөтөн эки окуяда берилет. Бирөөсү кошой абабыз минип жүргөн, кийип жүргөн айтылат. Экинчиси бул койдун төшү менен суурулуп алган тер болуп эсептелет. Бул керчөө тон болбойт. Демек жооңуздар ушундай, жооңуздарды кабыл алдык. Ал эми кененирээк толуктап өтүүчү жоопту айтайын. Эпосто кошойдун керчөө тон кийип жүргөнү айтылат. Белгилүү кошой эр ошол. Келинчек керчөө тон кийген, кер кабалан ат минген. Азар түмөн кол чыкса,
айгай салып бир тийгенди элет. Керчө тон бул эң мыкты тон дегенди билдирет. Керчө тон деген сөздүн өзүн алсак, ал койдун төшүн, териси менен алынган бөлүгү. Андан тон болбойт. Негизинен жооп туура. Ал эми кийинки сурообузду Нурбаян тобуна узатайын. Түгөнгү салтын бар экен деп, Манас атабыз таң калган жер. Биздин жообуз түгөнгү салтын бар экен деп, бул Манас Ысык көлдү айтып кеткен. Ошол Манас Акбалтанын кеңеши боюнча Кошойго келе жатып, Кошойго кеңеш курууга келе жатканда Ысык көлдү көрөт. Ал Ысык көлдү көргөндө жаны барым Ысык көл түгөнгү салтын бар экен дейт. Ал Ысык көлгө эс алайын деп бир аз отурайын деп, эки эли жерде бир ойсо, ошол жерден алтын чыгат. Аны көргөн Манас аябай кубанып, жаны ошол Ысык көлдүн кооздугуна өзүнө баа берет. Баракелде, дал ушул Нурбаян тобу негизинен эле туура, аябагында сонун жооп беришти. Ал эми кийинки Каникей тобуна экинчи сурообузду узаталы. Ардактуу көрүүчүлөр, жарды жүрүп байыган, жалгыз жүрүп көбөйгөн деген ырсаттары кимдерге таандык? Бул сөз Кошойго таандык болгон. Негизинен жооп туура. Толуктай кетели. Бул саптар Кошой атабызга таандык. Эпосто мындай айтылат: Абаң Кошой карыя, адамдан бөлөк олуя. Батасы журтту байыткан, пайгамбар чалыш карыя. Жарды жүрүп байыган, жалгыз жүрүп көбөйгөн. Кулалы таптап куш кылган, курама жийип журт кылган деп айтылган жай бар. Негизинен жооп туура. Нурбаян тобуна кийинки сурообузду узаталы. Манаста бажы кызматы болгонбу? Биздин жообубуз негизинен бажы кызматчы болгон. Аны биз ошол Манаска Кошой айтып берет да. Негизинен ар бир элдин өзүнүн мисалы чек арасында бирден бажы кызматчы болгон. Биз ошону Кошой айтат да Манаска, ошол чек арага мен бажы кызматчы койдум, Кутунай деген бажы кызматчы койдум деп айткан жай бар. Толуктап айтсак, бул ошол Кошойдун бажы кызматында Кутунай болгон. Кутунайды ошол бажы кызматында турган, Кара тоодо турган Кутунай ошол Манастын келе жатканын көрүп, аябай эр шер келатат экен. Мен өмүрүмдө мындай эр шерди көрбөдүм деп Кошойго айтып кетет. Андан тышкары дагы Манас өзү дагы ошол Кошойдо отуруп кеңеш курганда мен эми тезирээк Алтайга барайын, себеби Алтайда менин бажы кызматтарымды Кытай калмак журт уурдап, балдарды союп, менин элиме кордук көрсөтчү эле деп айтылат. Мындан тышкары дагы бир мисал кылып кетсек, ошол бажы кызматына Эсенкан Манас таласка көчүп кеткенден кийин Манастан чоочулап, бажы кызматына Коңурбайды, 12 жаштагы Коңурбайды чакырып койгон жайы дагы бар. Негизинен жооп туура. Нурбаян тобуна берилген багыңыздарда өзүңүздөр болсо багыңыздарды бересиздер. Ал эми биз 3-чү сурообузду узаталы Каникей тобуна. Бөйнө кандын урпактарын санап бергиле. Бөйөн кандын урпактарын санап бергиле. Бөйөн кандын урпактары төмөн кандан Бөйөн кандан Чаян кан, Чаян кандан Түмөн кан, Түмөн кандан Огой кан, Огой кандан Ногой кан, Ногой кандан Жакып, Жакыптан Манас болгон. Негизинен жакшы жооп, бирок толукталышын дагы толуктайсыздарбы? Анда мен толуктап кетейин, Бөйөн кандын урпактарын санап бергиле деген суроо болгон. Жооп: Бөйөн кандан Чаян кан, Чаян кандан Түмөн кан, Түмөн кандан Огой кан, Огой кандан Балакан, Балакандан Таракан, Таракандан Каракан, Карахандан Жакып хан, Жакыптан Манас деп айтылган жайы бар. Нурбаян тобуна сурообузду узаталы. Батасы журтту байыткан деп эмне себептен Кошойду айтышкан? Батасы журтту байыткан деп эмне себептен Кошойду айтышкан? Батасы журтту байыткан деп Кошойду айткан себеби пир тутуучу Абаң карыя Кошой деп айтылат. Ошол Акбалта бул тууралуу Манаска ошол сен кызыр чалган Кошой абаңа барып кеңеш кур деп бекерин айткан эмес. Себеби аны негизи мындай кыргыз элинде деле биз билип жүргөндөй эле батаны каар адамдар берет да. Кошой дагы каар адам болгон. Анын батасы журтту байытып, ошол ар ким андан кеңеш куруп,
кеңеш курган жайлары дагы бар. Косойдо өзү кызыр чалган адам болгон, Зайпурус деп дагы аташат. Мындай кызыр чалган адамдар өзгөчө касиеттүү жан болушкан. Косойдагы мына ошол адамдардын бири болгондуктан ага келип атайын кеңеш куруп, андан бата алып турушкан. Баракелди. Жооп туура. Толук түрдө туура десек болот. Нурбаян тоо аягында сонун жооп берди. Ал эми дал ошол Каникей тобу менен биргеликте Нурбаян тобунун 3-чү турдагы толукталган жоопторуна кененирээк Калыстар тобунун баасын угалы. Алгач эле Каникей тобуна берген бааңыздар 15, 10, 10 деген упайлар жаралды. Нурбаян тобуна берген упайыңыздар 20, 15, 20 деген упайлар менен жыйынтыкталды. Бул 3-чү турдун жыйынтыкталышы. Ардактуу көрүүчүлөр, замандаштар, дал ушул жерде биз 2-чи турду да аяктадык, андан кийин 3-чү турду да аяктадык. Ал эми бул 4-чү тур, чечүүчү тур десек болот, Анда биз 4-чү турга кезекти берели. Манас аалымдан өткөндө Абыке Көбөш Каникейге арачы жөнөткөнү. Болбойын секет болбойын ай. Бор боюп, мурдуң, көзүң, хай көлүмдүн эле өзү. Кара, күлүп койчу, Гөлдө күчүк, гүл күчүк. Өзүң эрмек болбосоң өлбөйт белек күн бүтүп. Күлө кой күчүк. Алде. Ыржаңдап койгонун кара. Секет кетем сага. Жакшы турасызбы, жакшысызбы жеңе? Жакшы дегидей жакшы муңгайда. Үрпүлдөп кирген суу элек. Окшоп калбадыкпы какшыган сайга. Бирок биреги чүрпөсүн көрүп туруп, жакшы деп айтчу болдум кайра. Мөмөсү түшүп шаккалды. Бутагы түшүп баккалды. Төбөңдөн урган хан болсо, төлү көтө турган чакпар бене. Сөзүң күңүрт болгону жаман. Ачыгыраак айтчы балам. Бир чети Көбөш хандын карынан коркуп, бир чети Жакып хандын жалынан коркуп. Аргасыздан сиздерге келдик эне. Кең дүйнө тарса, Манас өлгөндө тармак. Корккондон жүрөк жарылса, Манас өлгөндө жармак. Айткылачы. Кептин ачыгы, Абыке кайынсын колун сурап, ала албаса Көбөш салам деп турат. Эмне дейт? Өкүнкөн дүйнө ушундай жеңе. Манас тирүү болгондо ушундай болмок беле? Эмнеси бар экен? Өлгөндөн жесир алуучу, өз жесирин башкаларга бербештен кайнысын алуучу. О дүйнө, бул эмне деген шумду? Кайрат кылыңыз эне. Бутагы сынса, калбадыбы мөмөсү? А көрөкчө кереги, өлгөндөн калган керези. Жеңе, жаттырып жаным кетпидей. Эмне жаман кишиби Абыке Көбөш деле? Үзүлгөнүн уласаң, чачылганын жыйнасаң, алар деле Манастын эниси. Атта өтүп кетпеген соң, баары бирди ала берсе кимиси. Токтот, кеңде. Арба курган Тазбаймат, Айкөл Манас шеримде, ал экөөнө теңебе. Айбандыгы болбосо, ошолордун кимиси оюнума теңеле. Кара ыйлаган акылым, калыбына келелекте, кабыланым Манастын, каадала башын берелекте, сынайын деп келген экенсиңер го. Ай, арамдар ай, силер акыл менен бирдеме дейсиңерби? Же болбосо, башында карасы, жүрөгүндө жарасы, балтыр бешик баласы бар неме, мунукканда алдагандай болот дебейсиңерби? Жеңе, эгер ачыгын айтсам мен мындай сөз аларга да айткам. Бирок аларыңыз өздү өз, сөздү сөз дей турган түрү жок. Айтарым бир гана жооп жеңе. Же бар, же жок. Дагы Не болмок эле? Айтканына көнбөсөң, аламга кыргын салабыз. Катын кылып өзүңдү, Айкөлүн курган ордоңду тепти кылып чабабыз. Катынбы? Катын болсо эмесе, мына сага. Жансоого жеңе, Жансоого. Ушунун баарын кылган Жакып. Анын сөзүн калса, бизди карабасып. Бул эки арамга барганча, мен өзүмдү өзүм жарам. О, дүйнө кеткен Айкөлдүн аркасынан барам. Каныкей,
kantemiz. Ha beşikte жатқан Semeteydi kantemiz. Biz ölümge kıyganda elden күнү ne болот? Kaldayıp жатқан жердин күнү ne болот? Катуу кеткен өңдүнүм. Кайгылайын энеке. Айтчы, кандай кылсак эмесе? Сөздөрүнө караганы жанагы. Хабыге көбө шарамы, тыйпыл кылып калаңды. Жалан сайбарда жайлап салат балаңды. Кандай болсо, тезирээк бир амалын табалы. Анекей, сен Семетейди алгында мени кең колду көздөй жетеле балам. Эне, азыр чогуу жөнөсөк, арамдар артыбыздан жетиши мүмкүн. Ачуусу менен жетимди көк бөрү кылып кетиши мүмкүн. Сен Семетейди алгында тезирээк жөнө. Балам, алар жаңжал салса да, сен жаңжал сала көрбө. Элдин кеби жаман. Кайнатасы менен чабышып кетиптир деген сөзгө калбагын. Кең колдун кетсең ичине, анан өзүм жетем изиңе. Тезирээк жөнө. Жөнө. Акбалта менен Жакып жолойго кыздарды жана малды тартуу кылып тартип берели деп кеңешкени Манастын болбой уруш кылганы. Assalomu alaykum Жакып aba. Алейкум ассалам. Sizge Akbal tavam geliptir. Kengешчүү сөздөрү бар экен. Киргизгиле. Assalomu alaykum Жакып. Алейкум ассалам Акбалта. Келип калсың. Сага айтчу жаман кабарым бар. Кол алдында эрдөнгө, кол артында чоңжулой. Соргооктугу бир бөлөк кезиккенин койбогон. Бир оопаздын этине бир жегенде тойбогон. Биттешкенин койбогон. Кайран жолой камбылы. Ийинишинип жиберген. Эсен кандын ак кол экен Жакып. Кайрандарын бир бөлөк шайла алган кез экен. Дүркүрөтүп көп колун айда алган кез экен. Арык койдой токмоктоп, ийирип чыгып келатат. Арка жагын токмоктоп, кайран жолой канетет, айдап чыгып келатат. Чоңдугу тоодой эркелет. Каарынан бул капырдын жер сулкулдап термелет. Жетип кол каптап дүркүрөп, жеткилең экенер жолой. Колдорду айдап дүркүрөп, үйдөй чокмор колго алган. Чоңдугу касаба тоодой көрүнгөн. Каарынан бул капырдын жер сулкулдап термелет. Каары бөлөк көрүндү. Жакып, кантебиз эми? Казган калың ор келди. Ересен кан шаарынан каптаган калың кол келди. Түпкө чогу жетет го. Айбылар түгөтүп кырып кетет го. Эңке иште чөп экен, чөптөй ыктай көп экен. Буланы булап алат го. Узукту башка салат го. Карма болса бул капыр жол үстүнө сүйрөтүп даңгыттарга жарат го. Малыбызды чачат го. Көрүбүздү бул капыр тептирилей казат го. Кантебиз Акбалта? Манас батырды чакырып кеңешели Жакып. Кеңешели. Assalomu alaykum. Кел Батыр. Батыр Манас Көкжалым. Сенин артка текең огойдур. Огой кайдан оңойдур. Сомдуктун суусун бойлогон. Атаң огой баарында согушкан адам сойлогон. Чоң атаң огой эреле. Ааламды бузга шереле. Түп атаң болчу түгөл кан, түбүнөн кыдыр даарыган. Огой кандан балакан, балакандын өзүнө эчен жандар караган. Каракандан бошогон, кара калмак окшого, калайман салган окшогон. Ал балакан өлгөндө, муну калк чогулуп көмгөндө. Андан туулуп каракан, сенин каракан атаң эрчилип, каракандын баарында канча журтага караган. Кая шаяк бергенди, сенин каракан атаң сабаган. Каракан өңдүү кан болгон, каракандын өзүнө катылган адам жай болгон. Ошол каракан атаң өлгөндө тентип кеттик баарыбыз. Кол аякты байлады, кордук кылып бардыгын кордук менен айдады. Кыйлабыз кыргын болуп өлгөнбүз, эстен кетип сабылып. Кара калмак манжуудан кордук көрдүк сабалып.
чоң атаң Зоркан өлгөндө, кара калмак манжуу журт көп малды олжо кылып бөлгөндө, Алтайдан күткөн Санкара. Эмне деңиз келип турат, Жакып ата? Кулунум, Манас кебинди ук, баарысын тартуу кылып берелик, аман соо калалы. Кызыл сулуу кыздарды тартуу кылып Кытайга ошолорду берелик. Жанды сактап калалы, кыйналып жүргөн элелик. Тирүү жүрбөй кулунум, кырылып калган элелик. Кокуй, ата, не дейсиң? Өлүмдөн корксоң оңбойун. Ажалдан корксоң мен ата, туубай туна чөгөйүн. Алтайдагы капырды, кармашчуу балбан капырды. Кокуй ата, не дейсиң? Торучар берчи эмнейин? Тобокел деп бакырып, бүгүн устаанда буран чакырып, кайнап жаткан капырды каканга чейин сүрөйүн. Бежинден чыккан балбанды бак бурчун айдап кирейин. Өлбөй тири жүргөндө не мураска жетейин. 40 үйлүк кыргыз журт курман болуп кетейин. Атаке, Акбал таба, кейбегиле. Зордукчу кара Кытайды согушту мыктап саламын. Телпейген кара калмактан быйыл теңдигим алып кетемин. Күчөгөн экен бул Кытай. Мен бир күн пөңдөшүп көрөйүн. Каптап келген капырга, кармаш кылчу баатырга, каңгайдагы манжууга бейжин айдап сүрбөсөм, тирүү жүрбөй өлөйүн. Күчөгөн экен бул журтум. Мен бир көлжүктөшүп көрөйүн. Согуш кылып окко учпай, мен Санкара кантип берейин. Баатыр туура айтат абаке. Биз эч качан Кытайга баш ийбейбиз. Айкөл Манас шердин алдына келип, алар чөгөлөсүн. Жетип белим курчанам. Жер жайнаган капырга жалгыз кирип кол салам. Бара келди, Баатыр. Ата бабабыздын арбагы колдосун. Амин. Баатыр Манас Көкжалын, кара калмак манжуу Кытайдын түбетип башын алгыла. Баатыр Манас Көкжалын, олжо менен кайткыла. Дал ушул 4-чү турду жыйынтыктадык. Сахналык көрүнүш болгон болчу. Биздин тапшырма. Дал ушул тапшырманы канчалык деңгээлде мыкты деңгээлде аткарышты, биз Калыстар тобуна кайрадан кезекти берели. Алгач эле Каныкей тобуна берген бааңыздар 20-20-20 деген упайлар болду. Ал эми кийинки Нурбаян тобуна берген бааңыздар 20-20-20 деген упайлар болду. Баракелде, сонун бардыңыздар тең упай алдыңыздар. Ал эми жалпы эле жыйынтыкты 4 турдун жыйынтыгы кандай болду? Бүгүн кайсыл команда мыкты деңгээлде аракет кылды? Толкунданып турабызбы? Бардыгыз? Анда жалпы жыйынтыкты биз Калыстар тобунан кайрадан угалы. Толук жыйынтыкты угуп, биргеликте жеңишке кайсыл команда жетишти? Биз биргеликте билели. Мына окуучуларга рахмат дегим келип атат. Аябай бардыңар жакшы даярдыкта келгенсиңер. Манасты биз канчалык сүйүп окусак, ошончолук биздин руханий жан дүйнөбүз байыйт. Биз эми Калыстар тобу аябай жыйынтыктап карадык. Болсо ушу экөөңөрдү теңири жеңдирип коюуга аракет кылдык. Эми бул ушундай, бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Баарыңарга ийгилик каалайм. Даярдаган эжекелер сиздерге дагы рахмат. Биз Калыстар тобу жыйынтыктап Ноокаттан келген Каныкей тобу 300 упайга ээ болду. Алайдан келген Нурбаян тобу 330 упайга ээ болушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу, каада салт, үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды өркүндөтүү, ата-энеге болгон сый урматту арттыруу, сергек жашоону өздөштүрүү жана жайылтуу максатында Элтер билим жана илим каналында уюштурулган Манас уруху теле долбоорунда 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Алай районундагы Нурбаян тобу сыйланат. Экинчи орун делегендиги үчүн Ноокат районундагы Каныкей тобу сыйланат. Урматтуу көрүүчүлөр, ардактуу замандаштар, Нурбаян тобу мына ушундай жеңишке жетишти. Албетте куттуктайбыз, жеңишиңер кут болсун. Ал эми Каныкей тобуна дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Бул
жеңилүү эмес, болгону катышуу. Ийгиликтин бар алдыда. Ошондуктан ар убакта сиздер Манас таанууну эч убакта артта калтырбаңыздар. Манас бизди алдыга карай сүрөйт, дух, дем адамды алдыга карай сүдүрөйт. Ошондуктан сиздер дайыма Манасты биле жүрүңүздөр. ЛТР Билим Илим каналында Манас руху теледолбоору мына ушундай өз берүүсүн жыйынтыктады. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандыкта туруңуздар. Dinlemine bollote, artagal tapaytoro, adamay dinlemine bollote, oşo gelde cengeken, gömül bölünüp, gözünün yaşı tövülüp.